чындыгында Месси азыр мыкты бомбардир болгонго башкы талапкер. Азия футболунун деңгээли өскөнүн мындай ишенимдүү түрдө айтсак болот. Эң биринчи орунда атлетизм менен физикалык күчкө басым жасоо башталып турат. Башкача нукка түшүрүш керек окшойт деп ойлойм да. Чу деп команданын алдыгандай сүрөңүм неге болбосун. Терең теманы ачып койдуңуз да бул жерде. 4-сектор толугу менен Манастан үзүндү айтып турса, мисалы үчүн. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, бул топ шоу берүүсү дүйнө чемпионатынын биринчи туру жыйынтыкталды жана көрөрмандар арасында көптөгөн талкуулар, пикирлер орун алууда. Дал ушул дүйнө чемпионатында биринчи турда ким өзүнүн жакшы жагынан көрсөттү, кайсыл команда фаворит экенин далилдеди, же болбосо кайсыл команда көңүл калтырды деген сыяктуу мына ушул негизги темаларды бүгүн биз козгойбуз. Азыркы берүүбүздө студияда 3 баяндамачы жана көрөрмандар уюмунун лидери. Анда эмесе баштадык. Ооба, кош келдиңер биздин студиябызга. Жана өтө кызыктуу оюндар башталды десек болот. Бүгүн эле эртең менен Өзбекстан, коңшу өлкөбүз биринчи беттешти өткөрдү жана бир аз толкунданып алганбы, айтор жеңил узасын тартып калды. Ошондой эле деги эле Азия футбол конфедерациясынын мамлекеттери таң калтырды. Ооба, Кореянын жеңиши, Жапония ошондой эле күчтүү, жана бир катар тең чыгуулар бул жерде Катар, анан Иордания, Ирак, ошондой эле бүгүн Өзбекстан жеңилип калды. Бирок дагы да болсо алдыда күрөш жүрөт экендиги деги эле айтарым дегеним ушул АФК өлкөлөрү биз токтоп турган жокпуз, прогресс бар, футбол өнүгүп жатат дегенди элести калтырдыбы? Мага ошондой эле таризде калгандай болду. Азиянын командаларыбы? Ооба, албетте, Азияныкы. Негизинен жанагы өткөн жылдары, андан мурдагы жылдары ой Азияда футбол артка кетти, Азиянын футболу өнүкпөй бара жатат деген сөздөр болгон да. Бирок иш жүзүндө андай эмес болду да. Иш жүзүндө Азиянын командалары ушул мыкты футбол ойноп, ошол эле жанагы Азиянын ички турнирлериндеги өзгөрүүлөр мунун баардыгы жакшы нерсеге алып келиптир да. Чындыгында биздин Азия футболунун деңгээли өскөнүн мындай ишенимдүү түрдө айтсак болот. Себеби ага далил катары эле мына Кореянын жеңиши да. Команда эми Чехия менен дарамети бирдей болчу, көпчүлүгү Кореяны жеңет десе, эми Европанын футболун билесиңер, Чехия оңой олтоң менен жеңилбейт. Бул беттеште Чехия жеңет деген, анан алгач эле чехиялыктар гол киргизген менен, бирок кореялыктар 1-0 эсебинде артып алып камбэк жасады да. Бул эмнеден кабар берет? Бул албетте Азия футболу мындай бара-бара өсүп бара жатканынан да, анан жанагы кыргыз футболу бир тепкичке чыгып токтоп калды деген биз ойдо болгонбуз да. Көрсө биздики бир тепкичке көтөрүлгөнү менен башка командалар да көтөрүлгөн да. Ошон үчүн жана биздики ооба, биздин улуттук курама командабыздын өскөнү билинбей калыптыр да. Жана ошондой эле биз утуп жүргөн Катар деле кечээ күнү 1-1 ойноп койбоду. Ооба, мындайча айтканда биздин өзүбүздүн кыргыз футболунун деле деңгээли көтөрүлгөнү билип турат да, мындайча айтканда. Жана ошондой эле мени таң калтырганы Өзбекстандын жаш оюнчулары. Жана 3-1 утуп калды, бирок оюндун аягында көрдүңүздөр да, Каримов деген 18 жаштагы экен оюнчусу тепкен гол киргенде мен ойлойм эми ушул дүйнөлүк чемпионат миранын эң мыкты голу болуп ататчы. Дарбызанын үстүнкү маамысы так келип калды. 3-2 болгондо балким дагы да болсо мүнөттөр дагы да болсо жакын болмок балким. Жалпы сөзүңүздү алмашып айта берейин. Жалпы ушул Азия командаларынын оюндарынан мен Иорданияны эле көрдүм, андан башка бүт оюндарды көрдүм да. Андан Өзбекстандыкын үзүп көрүп калдым. Бирок башка оюндардын баарын алып карай турган болсоң, эч ким бир дагы команда корккон жок да. Атаандаш кандай деңгээлде болбосун коркпой оюнду өткөрдү. Ошол эле Уругвайда эмне деген оюнчулар бар да. Иштемке кыла алган жок чабуулдачы. Сауд Аравия өзүнүн мыкты жагынан көрсөттү. Ошол эле Ирак Норвегияга 1-4 эсебинде жеңилип калды, бирок ушул оюн өзү өтө кызыктуу өткөнүн мындай ишенимдүү түрдө айтсам болот. Себеби ушул эсеп алгач Норвегия 1 гол киргизгенде 1-1 кылып эсепти теңеп кетти. Бирок андан кийинки ушул учурларда канча чабуулдар болду да. Ирактын чабуулчулары ошол эле буга чейин Азия кубогунда же болбосо тандоодо кандай мындай ишенимдүү коркпой ойногон болсо, дүйнө чемпионатында Европадан тандоодон биринчи орун менен чыккан Норвегияга каршы татыктуу оюн көрсөтө алды. Болгону ушул Норвегия ылдам карама каршы чабуулдан Иракты кармады дагы өзүнүн ушул голун киргизип кетти. Бирок жалпы жонунан мындай оюнду көргөн көрөрмандар кайдыгер калбады болуш керек. Анткени биз эми Кыргызстанда нейтралдуу көрөрманбыз да, Норвегияга деле тартпайбыз, Иракка деле тартпайбыз. Андыктан мындай футболдун өзүн көргөн мен үчүн мындай рахат эле болду да. Бул ири эсептеги жеңиши алдабаш керек. Анткени орой ката Холланддын экинчи голу бул жерде дарбазачыга топко чейин
7 парда киргизип алды. Анан 4-чү гол автоголдуу болуп калды. ооба Оюндун жүрүшү боюнча балким жеке 2-1 каталары системалуу Ооба. жеке 2-1 болуп калышы мүмкүн. Анан 7 сааттык суракта отурган Хусейндин гол жаратышы дагы албетте бул эми татыктуу эле теңме-тең ойной турган эле командалар болууда. теманы улай турган болсок да ошол түштүк Кореядан баштадык. Азиянын ошол биринчи ойногон командасы болду. Түштүк Корея жеңишке жетти. Ал эми жыйынтыктоочусу Өзбекстан болду да. Биринчиден ошо кошуналарды дүйнө чемпионатында дебют жасашы менен куттайбыз. Эми жеңилүү болсо дагы эң башкысы Бактияр айткандай бир да команда ушундай коркуп коргонууга жатып алып ойнобой мындай тең ата оюнду сунуштаганга аракет кылышты. Ошондуктан эми бул жакта Азиянын командалары көпкө чейин эч кимиси утулбай ошол Ирак гана жеңилди, андан кийин Иордания. Вот ошолор жеңилгенге чейин бир да биздин чөлкөмдүн командалары ушундай же тең чыгып же утуп жаткан болчу да. Ошентип бул жагынан демек Азия кандайдыр бир деңгээлде өзүн көрсөттү деп айтсак болот. Бул жагынан Австралияны жолсо ошол тайпада Д тайпасында Туркия фаворит болчу. Америка арасында дагы көбүрөөк Туркияга ишенгенде күйөрмандар башкалары себеби Европа футболу клубдары быйыл татыктуу ойноду. Арда Гүлер, Кенан Йылдыздар кандай мыкты оюнду өткөргөн, бирок ага карабайм ошол Туркия канча сокку жолдобосун, канчалык топко ээлик кылбасын, эң негизгиси ал нерсе эсте калбайт. Эсеп эсте калат. Австралия 2-0 эсебинде утуп алды. Австралия билесиздер, эми биз жанакы Австралияга тең ата ойнодук дегенден алыспын, бирок Австралиянын оюнуна жакыныраак оюндарды көрсөтүп, аларга каршы ойноп жүргөнбүз дагы бул курама команда дагы чындыгында өзүнүн мүнөзүнүн мыктылыгын көрсөтө алды. Сен бир нерсе айтайын дедиң беле? Мен айтайын дегеним, биздин Япония, Кореялар өзүнүн стилини, өзүнүн угун тапкан экен. Ал көрүнүп турат, байкалып турат. Анан биздин коңшу мамлекеттер Өзбекстан, жана ошондой болгон эле Иран. Бирок мындай караганда мага ошондой сезилди да, мындай өспөй калгандай болуп атат да. Физикалык жактан ошондой эле карап келсек, кече Каба Верде канчалык күч менен, канчалык тең ата ойноп койду. Бирок Центральный Азияда биздин коңшулар, биздикилер кичине ошол физика жактан биз башкача нукка түшүшүбүз керек окшойт деп ойлойм да. Анткени биз канча деңиз деңгээлинен канчалык бийиктикте жашайбыз. Биздин физикалык даярдыгыбыз алардыкка караганда жакшыраак болуш керек эди. Негедир биздики алардыкынан кичине мындай айтканда слабыйраак болуп атат да. Бул жерден сиз мындай терең теманы ачып койдуңуз да. Бул жерде аны талкуулоо үчүн өтө көп чыгарылыштарды тартыш керек. Анткени эми жанакы эмне ген деп коет, эмне деп коет, адамдын дене түзүлүшү эмес, ора Африканын командаларын карасаңыздар, чын эле баардыгы мындай физикалык жактан өтө күчтүү да. Ошондой эле айтып көрсөк, мисалы үчүн Испаниянын өзүнүн футболу бар. Тики-така, Англияныкы өзүнүкү бар, Бразилияныкы өзүнүн. Биз деле мен ойлоп атам, эми Орто Азияга биз деле ошого окшогон бир өзүбүздүн стилибизди табышыбыз керек. Өзүбүздүн стилди тапмайынча биз дүйнөлүк чемпионат тута албайбыз го деп ойлойм. Проснечки кичинекей Испания кылам деп аракет кылып жатат. Болбой калды бирок. Өзүңүздөр байкагандай эле биз балдарды жаштыгынан баштап өстүрүп келишибиз керек экен да. Бирок куралып калган, уже түзүлүп калган составты өзгөртүш, менин ойлошумча, аны кылыш кыйын. Система, анан стиль. Жок, жеке менин пикирим боюнча эми албетте Кыргызстандын курамасы тууралуу сөз болуп, бир эки кыстарма алып коеюнчу. Баары бир салыштырууга берет турбайбызбы? Жок, эми биздин футболго мага чындыгында Проснечки эленден жакты. Мейли ошол Туркиядагы окумашы оюндардан утулдук, мейли Бишкекте Палестинага каршы ийгилик жарата албай калдык, бирок команда топту кандай кармап атат да. Команда топту кандай кармап атат, кандай кооз оюн болуп атат. Эгер команда топту кармаганда эле мына ушул деңгээлде улантып турган болсо, Кудайым буйруса гол келет болуш керек. Анткени бизде эми алдыга салып берсең деле тебе турган азыр эч ким жок болуп атат да. Кудайым буйруса Кожо жаракаттан чыкса, жаш өсүп келе жаткан балдарыбыз бар. Мына Арикан кайрадан Абдышата келди. Сулейман Жумабековдун мындай форварддык эмеси бар го, касиети бар. Ошону Арикан өстүрүп бере турган болсо, аны Проснечкиде алып барып туруп Кожого негизги атаандаш кылып коюшу мүмкүн. Кудайым буйруса ал жактан да жакшы болуш керек. Анан дүйнө чемпионатында эң силерге жаккан оюн кайсы болду? Ушул баардык оюндарды көрдүңүздөр да. Азыр ушул могу теманын мындай аябай жакшы тема козголуп кетти да. Ушуну улап туруп анан ага өтпөйлү. Ошондо деген мына азыр Азиядагы командалардан мисалы үчүн сен айтып өттүң, Япония менен Түштүк Корея өзүнүн оюнун таап турду. Австралия деле өзүн тапкан. Анан Африка континентиндегилер, Бразилия жак, мына Түштүк Америка, Түндүк Америка же болбосо Европаны ала турган болсок да, ошо мен Адилет сенден сурагым келип атат да. Ушул мына биринчи тур бүткөндөн кийин баардык командалар бирден
ойноп чыккандан кийин ошол кандай тенденция азыркы учурда биринчи орунга чыгыптыр, мындай кандай мисалдарды келтирсе болот? Сонун суроо. Дүйнөлүк футболдо тенденция өзгөрүп бара жатыптыр. Эң биринчи орунда атлетизм менен физикалык күчкө басым жасоо башталыптыр. Муну көрсөңүздөр керек. Африканын командалары эмне болду? Каба Верде, Конго көчөгүнү көрдүк Португалия менен 90 мүнөттөн тышкары убакытта физикалык даярдыгы күч. Сенегал Франция беттешинде биринчи таймда Сенегалды көрсөңүздөр чемпионаттын ачылышы. эч нерсе бербей койду. Ушул Мбаппе, Алисе, Дуэ бардыгына мүмкүнчүлүк бербей койбоду. Демек физикалык атлетизмдик футболго тенденция бара жатыптыр да. Мароккону кошсок болот. Марокко бул эми кандай Бразилия менен теңме тең ойноп болду. Демек ушул оюнчулар физикалык жактан өтө күчтүү жана футболчу азыр атлет болуп калышы керек болуп калды. Мына ошол тенденция. Анан ошол биздин Борбор Азиядагы стиль деп айтып атпайсыңарбы? Ошол дене түзүлүш дагы өтө маанилүү күч ойноп калды. Африка менен Азия башкача. Ирандыктар билесиздер, перстер бул башынан эле жоокер, мына өзүнүн дене түзүлүшү да чоң. Ирак деле ошондой сымал. Ушул Борбор Азия бир аз биздин дене түзүлүшкө дагы байланыштуу болуп калды. Өзбекстан менен менин оюмча ушул Колумбия менен болгон беттеште 65-чи же 60-чы мүнөттөрдөн тарта кара күч эле жетпей калды Колумбия менен тирешкенге. Колумбия тескерисинче кара күчкө басым жасады, өзүнө голду өткөрүп алды, бирок ишенип турду да азыр кийинки чабуулда эле гол киргизебиз. Ошондой эле болуп калды Диастын голу. Анан эң бир мисал бул жанагы соңку мүнөттөгү Өзбекстанга кирген гол. Акыр айына чейин ойнош керек, Колумбия киргизип койду. Менин оюмча ушул тенденция ошондой тарапка бара жатыптыр. Ал эми физикалык жактан же болбосо атлет болбогон оюнчулар эмне кылыш керек, же болбосо ошондой командалар эмне кылыш керек? Техниканы күчөтүш керек экен. Бул мына Испания, Өзүнүн бир тактикасына. Германиянын оюнчулары ошондой таризде болуп калыптыр да. Ошондой тенденция дароо мен үчүн негизи байкалып жатат да. Анан жанагы жаңы эрежелер бар эмеспи? Дароо мурда бир аз бир гол киргизип алып, кулап, убакытты чоюп, алмашуу менен убакытты чоюсуң, дарбазачы жатат, анан топ тыргытат, артып барып суусун бир ичип келип тебип, мындай убакытты көпкө созот эле го. Азыр ал нерсе жок болуп калыптыр дагы. Командалар темп да, оюн башынан акырына чейинчи. Башынан акырына чейин оюндарды кайсы гана оюнду көрбөйм мындай темпти берет да. Башта болсо ушул эгерде ала турган болсо эле ошол Чехия Кореяга бир гол киргизип алган болгондо, бул жаңы эреже жок болгондо Корея 2 гол киргизе албай калышы мүмкүн болчу да. Себеби чехиялыктар убакытты болушунча чоюп, оюнду болушунча басаңдатып, сыртка теп, айтор бир топ мындай убакытты өзүнүн пайдасына чечип коймок да. Менин оюмча ошол факторлор Испанияга каршы иштеп койду го деп ойлойм. Анткени Испания билесиңер да, оюнчуларды топ менен көп жүрүп, противник команданы чарчатып максаты, анан гол урмак. Бул жерде биринчи тайм ортосунда бир сууга токтоп, бир пауза болду. Экинчи таймда мындайча айтканда Темп токтоп калып жоголуп калып атты да. Чарчата албай койду. Чарчата албай коюшту деп ойлойм менчи. Билбейм, 90 мүнөт кысын жасаганда кантип чарчабайт. Болгону бул жерде Каба Верденики Вазиня жылдыз болуп кетпөдү, 2 сааттын ичинде дүйнөлүк жылдыз болуп, анан 12 миллиондон ашуун Инстаграмдан подписчикчи болду. Ооба, негизи дал ошол дарбазачы да көп чечти. Анан дүйнө чемпионатынын биринчи туру экенин эске ала турган болсок, командалардын баарына эле кыйын да. Мейли аутсайдер болсун, мейли фаворит болсун, кандай гана команда болбосун, дүйнө чемпионаты анан биринчи тур оорго турат да, өтө эле оорго турат. Бул жерде бардык эле командага оор болот. Андан сырткары ошол жанагы биздин Борбор Азиянын жалгыз өкүлү болот го, Өзбекстанчы. Ошол физика акыркы минуталарга жетпей калды деген бир жагынан тиги атистика деген өтө бийик турат. Ошондой 2200 метрби жер деңиз деңгээлинечи. Ал дебюттук оюнга кошулуп, ал да кошулганда анан Колумбия үчүн көп адаптацияга мүмкүн кошуна болгон үчүн убакыт керек эмес болот. Жеке менин пикирим боюнча бул жерде Өзбекстандын физикасы эле же биз анын жашаган чөлкөм эле эмес болуш керек. Эң негизиси ошол машыктыруучуну туура эмес тандап алдыго деген пикирдемин. Мүмкүн. Ошол интернет айкындарда деле жүрөт го азыр. Өзбекстан утулуп калды, эми тиги деңиз деңгээли болуп калды, жана биз адаптация болбой калдык, кеч эле учуп келдик деп ошондой эми немелерди айтат деп. Интернет айкындарда деле жүрөт да, качанга чейин ушуларды айтып келе беребиз депчи. Мисалы үчүн биздин улуттук курман команда деле мисалы үчүн Сауд Арабияга ойноп утулуп калганда ошол эле сөздөр болот да. Качанга чейин ушул сөздөрдү айтып. Бирок дүйнөлүк футболдо таптакыр ошол деңиз деңгээлине бийик болуп калды, ылдый болуп калды, аба ырайы мындай болуп калды деген маневр биткен. Дүйнөлүк футболдо. Буну биз жанакы Кыргызстанда эле көп ушул нерсе колдонот экенбиз. Анан башка жактан
машыктыруучулар келип калса эле аба ырайы кандай таасир этет деп сурай беребиз го. А бирок дүйнөлүк футболдо бул нерсе таптакыр маани Жеке бербейт. чеберчилик. Бул жагы негизинен түшүнүктүү эле болчу. Бул Канавараны эмне үчүн алып келди? Болгону ал кезинде дүйнө чемпиону болгон. Ушул Өзбекстан басып өтө турган жолду ал машыктыруучу катары болсо, оюнчу катары өткөн деп ошону үмүт кылса керек да. Эми жанагы сен сураган ошол темага кайрылат окшойбуз. Ушул биринчи турдун мындай башкы окуясы силер үчүн ким болду же эмне болду? Сизден баштайлы. Жок, мен аягында. Мага ушул биринчи турда эң жаккан оюн Кот д'Ивуар менен Эквадор болду да. Сиз баяндамачылык кызматтаңыз. Ооба. Башка оюндар эле көрдүм, бирок эмнеси менен жакты? Биринчи мүнөттөн 90 мүнөткө чейин чабуул, финт, чабуул, ачык футбол мындай. Жөн эле нейтралдуу көрөрмандар деле көрүшө рахат ала турган оюн болду да. Анын үстүнө Кот д'Ивуарда бир өзгөчө муун келиптир. Эквадордо дагы ошол жаш таланттуу оюнчулар бар, пачолор баштаган. Бирок дал ошол жанакы Ян Диаманден элдин баары эле мактайт. Ой, бул топ клубка кетет, ой, бул жака кетет десе эле эмнеге кетет деп биз отурчу деп көрөйүнчү деп. ким экен деп анан жана клубтагы оюндарын Германияныкын көрсөң көрөсүң, көрө алсың, көбүнчө эле Англия премьер лигасына же болбосо Ла Лигага көрөбүз да. Чындыгында мына ушул оюнда анын ким экенин көрдүк да. Ким экенин көрдүк. Ооба, Лейпцигте ойноп азыр Ооба. топ командалар кезекке тизилип калды деп жатышат. Биринчи турдан кийин, биринчи оюндан кийин менимче кезекке дагы көбөйдү болуш керек. Башта Баасы бир 80 миллиондон ашты го дейм жок, азыр. 100дөн ашты дейт. 100дөн 100 канчабы же 100бу ушундай болуп тур да Трансфердик баасы. баасы. Трансфердик Трансферлик баасы баасы, өстү. Анан жалпы ал командадан ушул Амаду Диало, Айтор өтө көп мыкты оюнчулар бар да. Ошол ким Эзе кирбей калды же За кирбей, Уилфред За кирбей калды. Элестетиңиз, эми Кот д'Ивуардын курамына ошол кирбей калды. Иш жүзүндө биз баардыгыбыз эле бул тайпада Кот д'Ивуарлар менен Эквадор, андан сырткары азыр тайпасында ким бар эле дагы? Бул жакта Эме Германия бар. Германия менен Кюрасао бар. Бул жерде Германия тайпасынан оңой чыкпайт деп айтып койсом болот да. Анткени Кот д'Ивуар дагы, Эквадор дагы экөө тең мындай упайды алып койгонго дарамети жете турган команда экен да Германияданчы. Ал канчалык мүмкүн болот? Нагельсмандын футболу кандай болот? Ага экинчи турда жолуп алып болушубуз керек, бирок ушул оюнду мындай биринчи мүнөттөн 90 мүнөткө чейин чабуулга барат. Алардан топту алып булар чабуулга келет, булар чабуулга барат, ачык футбол да. Канча жолу дарбазанын тирегишине тийди, үстүңкү ушул мамысына тийди. Өтө бир керемет оюн болду. Андан сырткары дагы бир өзгөчө жаккан оюндардын бири мага кечээки ушул Англия менен Хорватиянын оюнда жакты. Эки команда тең мыкты оюн көрсөтө алды. Эми Англия баары бир өзүнүн ошол чеберчилигине салып кетти окшойт. Бирок Хорватияны теңсеңиз Англиядан дагы бийигирээк барып жүргөн команда да. Мен ойлойм, Хорватия өзүнүн бир поколениясыны, топ поколениясы кетип, аларда жаңылануу болуп аткан окшойт. Ошондуктан жакшы Англияга туруштук бере албай калды менин оюмча кечээ күнү. Менде Нидерландия менен Япониянын оюну. Ошол жерде Япониянын тренеринин стили жакты, Япониянын ойногон ошого көбүнчө мен ошого басым жасайт элем. Мисалы үчүн биздин Центральный Азиядагы командалар биз өзүбүздүн бир стилди таап, ошого эле Японияга окшоп кандай тең ата ойноп коюп атат. Болбосо алар физикалык жактан деле, бой жагынан деле күчтүү болчу, Япониядан канча эсе күчтүү, бирок аларга мындайча айтканда тең ата ойноп коюшту да. Ооба, Ошол башкы окуя, Башкы окуя. Менде дагы бир катар беттештер бар. Сиздер айткан оюндар ошо өзгөчө Жапон, Голландиянын экинчи таймы өзгөчө, биринчи таймда 0-0 болду да, экинчи бөлүктө 2-2 бири-бири менен тең талашкан оюн. Ошондой эле Франция, Сенегал беттешин алсак болот. Бул жерде тактикалык тирештин дагы көрө алдык. Ошондой эле экинчи бөлүк өзгөчө голдордун да көп киргендигине байланыштуу. Ошондой эле Англия, Хорватия, Англиянын бул дүйнө чемпионатында башкача стилде футбол ойнойн деп келгени келиптир. Мурунку чемпионаттарда силердин футболуңарга, ойногондоруңарга туруштук беребиз деп келчү да. Азыр биз футбол ойнойбуз деп келиптир. Силер канча гол кирсеңер, биз өзүбүз каалаган голубузду киргизебиз деген стилде келишкенби? Айтор Хорватия 2-ни киргизсе, Кейн бир эле 2-ни киргизип койду дагы, андан ары Беллингем менен Оюндун башында эме деп атпады беле? Бул Англияга мындан ушундай кийимдерин жоготуп, жана машыгуу базасынын жанына ок атуулар болду. Булар
бир аз психологиялык жактан мындай кыйынчылык менен чыгат эми, бирок иш жүзүндө жанакы биринчи топ шоудо элеспи, дүйнө чемпионатында талкуулаганда ушул сиз жеңгенге өтө бир идеалдуу мүмкүнчүлүк бар, бардыгы жагынан мыкты деген Англиягабы? Англия. ошол нерсеге мындай команда жетет го деген менде дагы кечеги биринчи турдан кийин мындай ишеним пайда болуп калды. Анан эң негизгиси жанакы бомбардирлер жарышын талкууладык беле. Анан баарыбыз Мессини айткан эмеспиз да. Месси эми Америкада карьерасын жыйынтыктап атып, улуттук курама командасына дагы акыркы учурда кирген. Анан кечээки оюнда мейли кызыл жанакы фол кандай болсун, калыс кандай чечсин, эми биз азыр кандай талкууласак да өзгөрбөйт да. Бирок эң негизиси 3 гол киргизген да. Андан жаш, андан мына ушундай күчтүү деп мактап аткандарын чаң калтырдагы Месси ким экенин дагы бир жолу көрсөтүп койду окшойт да. Ошол эле оюнду көрүп туруп анан кечээ Конго менен Португалияны көрдүм да. Анан отуруп Роналдо дагы бир жок дегенде 2 гол киргизип койсо экен деп отурдум. Ушул экөөнүн эң акыркы ушул дүйнө чемпионаты болуп кала турган болсо, экөөнүн тиреши бул дүйнө чемпионатында дагы акырына чейин болсо экен депчи. Мен ойлойм, эгерде Португалия дүйнө чемпионатын уткусу келсе, анда Роналдону 70-минутка чейин запаста сактап отуруп, заменде сактап отуруп, андан кийин оюнга киргизсе, мен ойлойм Португалия финалга чейин чыгат да. Эгерде Роналдону биринчи орунга кое турган болсо, кечээкидей эле оюндар кечээкидей эле оюндар уланат го деп ойлойм. Башка командалар чарчабайт турбайбы көзсө? Анан анда чыкканда кандай болот да? Анан эме сөзүң улантасыңбы ушул окуялар боюнча? Жана эң кызыктуу беттеш Иран Жаңы Зеландия беттеши. Бул жерде дагы өтө кызыктуу тиреш жүрдү. Мейли оюнчуларын тааныбайбыз, мейли бир укмуштуудай клубтарда ойнобойт, бирок мындай бизге окшогон командалар дейбизби, айтор бири-биринен кем калышпай тырышып ойношту да. Анан жыйынтыгында 2-2 эсеби. Бул жерде Вуд Кристин, ошо Жаңы Зеландиянын чабуулчусунун кандай мына тирөөч чабуулчу болуш керектигин көрсөтүп койду окшойт. Бул жерде үлгүсүн көрсөтүп койду да. Анан ойногону мына ошо бул беттешти дагы көрдүм. Анан өкүнгөн жокмун да. Бул чындыгында кызыктуу оюн болду ал бул беттеш дагы. Ошол Иранга токтоло кетсек, Иран мен ойлойт элем, если ошол жерде визасы маселелери чечилип жакшы болгондо группадан же жок дегенде экинчи место менен чыгат эле да. Азыр баарыңыздар билгендей эле Иранга азыр канча 8 сааттык виза бергендейби или 1 күндүк виза берген экен. Алар Америкага келип сразу футбол ойноп, кайра Мексикага кайра учуп кетип атыптыр да. Мындайча айтканда, спортту политика менен аралаштырбай эле койгондо жакшы болмок. Жок, бир чети менимче ирандыктарга бул турнирден мотивация кереги жок. Ошол эле 8 сааттык визанын өзү мотивация да Ирангачы. Анткени болду, алды, алар өзүнүн мыктылыгын далилдеш керек да. Менимче биринчи оюнда Иран деле Жаңы Зеландияга өтө бир чоң мындай мүнөзү менен чыкпаса элек, себеби ошол эле буга чейин жаманбы жакшыбы Жаңы Зеландия Азия командалары менен ойноп келген, жанакы дүйнө чемпионатында 32 команда болуп турганда эң акыркыда стыктагы оюндар болуп калган. Башка учур, менимче Иран алдыдагы мына Бельгия менен Египетке өтө бир чоң дымак менен чыгат болуш керек. Анткени алар Жаңы Зеландияны атаандаш катары көрбөй мындай менменсинбей чыгып алды дагы. Иш жүзүндө ушундай 2 гол өткөрүп алды. Бирок кийинки оюндарда менимче ирандыктар мүнөзүн көрсөтөт го деп турамын. Тайпада бардыгында бирден упай, алдыда күрөш алдыда дагы бул командалар. Ирандыкы алдыда го дейм. Иран бул дүйнө чемпионатында менимче таң калтырабы деп турамын. Кантсе дагы жанакы элинин сөзүн, элинин үмүтүн ушул дүйнө чемпионатынын тайпалык баскычындагы оюндар менен бул команда жеткириш керек го деген жеке менде пикир бар да. Анан аны кылат болуш керек булар. Эми Эркин мырза, сиз калдыңыз бул жерде. Ооба, сонун эмелерим да белгиленип өттү. Анан мен айтылбай калгандарын мүмкүн кошумчалап кетем дегендейчи. Бул жерде өзгөчө жомок сыяктуу менде Вазинянын Кабо Верденин дарбазачысы эсте калды. Биринчи тур дүйнө чемпионаты, биринчи тур дегенде түз эле ошол менин эсиме келип атат да. Канчалаган 20дан көп эле, жаңылбасам 20га жакын ошонун тегерегиндеги соккуларды кайтарып, ошончо сейфти жасап, жашы 40тан өтүп калган. Анан Португалиянын экинчи чемпионатында ойногон, ушундай экинчи дивизионда. Экинчи дивизиондо ойногон. Анан мындай карьерасын аябай кеч баштаган оюнчу ушундай бир дүйнө чемпионатында ага сонун мүмкүнчүлүк болуп атат да. Анын жолу катары ошол Инстаграмдагы катталуучуларынын саны бир 5-10 эсеге өсүп кетти. Ушул сыяктуу, мисалы үчүн оюнчуларынан айта турган болсок, да ошол Вазиня чындыгында таң калтырды. Анан эң кызыктуу бир азыр маалымат айдыңы өтө болуп атпайбы? Маалыматтар өтө көп. Анан Вазиня тууралуу бир кызыктуу
жагдайда болуп калдым. Ал көрсө кум үстүндөгү волейбол боюнча дагы инструктор мастырчу экен да, анан бир өзүнүн жериндеби бир чемпионатка барышы керек экен да, анан азыркы учурда бизге Вазиня жардамга келе албайт да, ал каякта деби бир жерде дүйнө чемпионаты болуп тур, ошол жакта жүрөт, анан ошон үчүн келе албай калды деп атпайбы. Каякта бир дүйнө чемпионаты болуп тур, ошон үчүн бошобой калды деп атпайбы. волейболчулар үчүн эми футбол ошондой эле сезилип эме Мен ойлойм бул жерде касыктап чыгат коюп. Испания менен Кабо Вердеде Торрестин өзүнүн немеси ойноп кетти окшойт. Торрес менен экинчи чабуулчу эме Ояр-Сабель тоже канча 70 минуттага чейин канча 2 жолу топко тийген бекен, ошондой экен. Биринчи чыгарылышта дал ушул Микель Ояр-Сабель топ мерген болот. Топ мерген болот дедилер. Оюндан кайтып алмаштыра берет окшойт. жок, негизинен элдин баары эле Ямаль чындыгында команданын мындай мотору да. Кыймылдаткычы. Анан ал алмашып чыкканда оюнчулар, машыктыруучулар айтат го, оюнга кээде жакшы кошулуп кетет, кээде жакшы кошула албайт. Ямаль бул алмашуудан оюнга чыга турган оюнчу эмес да. Андыктан ал алмашуудан чыкканда андан көп нерсени күтпөш керек болчу. Аны стартта чыгарыш. Аны стартта чыгарсаң ал оюнду өзгөртөт да. Экинчи турда көрөбүз го, старттык курамда. Кудайым буйруса жанагы жаракатынан эле толук айыккан болсо, анда экинчи турдан стартка чыгат болуш керек. Ошондо анан анын деңгээлин, дараметин көрөбүз да. Дал ушул Кабо Верде менен Испаниянын оюнунда көпчүлүк болуп көрүп отурабыз да. Анан баардыгы отурат, карап отурат. Мен эми оюн кызыксыз болуп кетип, жан баштап жатып алып, анан отурганда эле Вазиня биринчи сейвти жасады, экинчини келген топтун баардыгын ыргытып таштады, оңго солгочу. Анан отуруп алып акырына чейин көрдүк, бирок жанакы келет, тосуп кетсе экен деп ошол үчүн мындай кадимкидей күйөрмандык кылып баштап аткан. Чындыгында анткени Испания кандай кысым көрсөттү, бирок Азамат канча дагы ушул татыктуу түрдө эгерде командасын ушул жок эле дегенде бирден 8 баскычка чейин бара турган болсо, анда бул турнирдеги мыкты дарбазачы илешпей калат, кудайым анда деле. Жок, ким билет эми бул команда аягына чейин бара турган эмес да. Көбүнчөсү мыкты дарбазачы ушул финалга чыгып калган команданын дарбазачысын же болбосо ушул төрттүккө кириш керек да, жок дегендечи. Анан эми Кабо Верденин билбейм азырынча андай барарына. Бирок мен ишенбейм дегеним мындайчы, бир жагы. Андан сырткары эми ушул дагы эсте кала турган нерселерден ушунчалык менин кадимкидей так эсимде калып калганы бул ошол Португалиянын оюну болду да. Ага ушунчалык таң калдым, жанагы топту алып алып мындай караганда дүйнө чемпионатынын ага чейин сонун башталбады. Оюнда ары чабыл, бери чабыл болуп эле карап эле эмнени мен көрүп атам депчи. Ушул жерден ошол Конго менен Португалиянын оюну ошол ушунчалык эсте калды. Калганда дагы негедир Португалияны мен ушул чемпион боло турган командалардын бири деген мындай туруктуу ойдо болчумун. Ошол бир аз эме болду. Тең салмак жоготундай чайпала түштү да. Биринчи тур бүткөндөн кийин баарыңыздардын уже фаворитиңиздер алмаштырдан да. Жок, ошо азырынча толук болгон жок. Эми биринчи оюнда Аргентина деле Сауд Арабияга утулуп калып чемпион болбоду эле. Ошондуктан эми азырынча бир аз орундан козголду деп айтсак болот. Анан ошол Мессинин хеттриги чындыгында баа бердим. Мен ойлоп аткам, ошо биринчи дүйнө чемпионат тууралуу ток-шоуда деле ошондо айтканда мен Месси, Роналдулар баягы чечүүчү ролду ойнобойт го деген ойдо болчумун да. Чындыгында Месси боюнча жаңылыптырмын. Азыр Америкада жашап, акыркы убакта ошол жакта ал азыр кадимкидей өзүн сууда жүргөн балыктай эле сезет экен да. Карьерасынын тажрыйба менен таланттын баары чогулуп калган учуру болуптур дагы. Анан чындыгында Месси азыр мыкты бомбардир болгонго башкы талапкер, мыкты оюнчу болгонго башкы талапкер, чемпион болгонго командасы менен башкы талапкер экенин бир эле оюнда далилдеди. Эми албетте алдыда оюндар көп, дагы бир айдан көп убакыт бар дегендей. Ошончо дагы Месси командасы менен мындай эсимде калды. Анан ошого ушунчалык контраст болуп атат Роналдунун. Мен ойлоп койдум, ошол Месси Америкадагы дүйнө чемпионатынын алдына бир 2-3 ай калганда атайын даярдыкты көргөн окшойт. Көп ушул МЛСтин оюндарына күч коротпой, мындай диетологдор менен, мындай өзүнүн жеке маштыруучулар менен акырын иштеп, анан ушундай жогорку деңгээлдеги футболду сагынган окшойт. Дароо алжыр менен чыгып туруп, алгачкы мүнөттөрдүн тарта эле соккуларды узатып баштады. Анан дагы бир өзгөчөсү Аргентина көрсө, бул Мессиге ойнойт экен да, чабуулда көйгөй жаралдыбы Мессиге бер.
Месси ачылат бардык жактан же болбосо пас чыгарып коет, анан айпадтын ичинде кошумча соккуга да Месси даяр болуп калат. Мына өтө Мессинин жанындагы командалаштары ишенет экен, анан жоопкерчиликти дароо Мессиге берет экен. Месси болсо мына ал жыл менен чындыгында көрсөтүп койду. Дагы офсайдтан дайыр голду киргизди, бирок анысы Эң дагы башкысы гол. болуп калса покер болуп кетмек экен, анда дүңгүрөп эле жатып Бул калмак экен. Месси кеткенден кийин анан Аргентина курама командасында фавориттери кошпой койсок болот окшойт дейм да. Анткени мыкты оюнчулар болсо деле, бирок сиз айткандай ошол оюнду өзгөрткөн баары бир Месси экен да. 40 жаш биз болду, эми 40ка келди, каяктагы бомбардир, каяктагы мыкты ошол ассистент деп отурабыз, бирок иш жүзүндө ал баардыгын далилдеп койду. Анан дагы бир оюнга майнюрбей калыппыз. Бразилия Мароккого. Өтө жакшы оюн болду. Мага жакты чындыгында. Дал ошол алдыда ошол Бразилия менен Марокко ойногондо көпчүлүк эми Марокконун деле мыкты экенин билет элек. Жалпы бул турнирдин алкагында жанакы Африкада өзүн кандай көрсөттү, команданын өзүндө мыкты оюнчулар бар. Бирок иш жүзүндө баягы биз буга чейин Португалиянын Конго менен тең чыгып калганын айтабыз го. Ошол сыяктуу эле элдер деле Бразилиянын Марокко менен тең чыгып калганын эме кылды да. Буга чейин Мароккону бир жыл жакшы ойноп калды деп, 24-жылы булар эми ушул жака чейин мындайча айтканда сенсация жаратты болду деп эле көп эл ишенген эмес эле да. Азыр мына өзүнүн деңгээлин көргөзүп койду. Ошол эле Ашраф Хакими защитада коргоочу болуп ойноп жүрүп, ал Ашраф Хакимиге канча жолу оюн бузуулар болду. Бул мен ойлойм, Марокконун футбол деңгээли ошондой эле Европа менен бир деңгээлде тең тайлаш ойной турган командалардын. Чын эле ошол 2022-жылы 4-орунду албады эле. Ошол деңгээлди түшүрбөптүр да бул командачы. Бул Бразилия менен болгон бетте даана байкалды. Оюнчулардын жүгүрүшү, анан көпчүлүк ушул муун алмашуу же болбосо башка оюнчулар келип калды. Марокко таптакыр башкача болот экен деп ойлоп жаткам, бирок көрсө ошол деңгээл түшпөптүр да. Тескерисинче жаңы оюнчулар ошол эле Айбуади бул тууралуу да көбүрөөк сөз кылат болуш керек. Ушул азыр 18 жашка келип калды, өңдөнөт. Бул оюнчуга дагы азыр кезекке турган командалар көп болууда, ортоңку бөлүктөгү анан ушундай бош, анан анын атаандаштары ортоңку бөлүктө Казимиро бар, Бруно Гимараш бар, аларды теңме тең, алардан дагы ашыкча ойноп, жана Марокко курамасындагы ошол беттештеги эң мыкты оюнчу болуп Оюн стили бир Бускеттин стилине окшош кетет экен, Бускеттен да балким бою деле узун болуп, мыктыраак, анын да жакшыраак вариантыбы версиясы. Онда убактан шашып айткым келет да, ушул Бразилия же Марокко ушул эки кураманын бирөөсү сөзсүз түрдө жарым финалга чейин барат да. Экөөнүн бирөөсү бул тайпадан. Ушул тууралуу жанагы дагы эсте калган бир нерсе деп ошону айтайын деп аткам да. Ансыз деле бул козголуп калды Бактияр сен тараптан. Мында ушул Бразилия менен Марокконун оюну, мен Мароккого тескерисинче ишенген болчумун. Кээ бир көрөрмандар болсо, мен анткени ушундай учур болуп калды. Өткөн жылы мен Мароккого бардым. Ошол жакта ал өлкөдөгү футболго болгон мамилени өз көзүм менен көрдүм да. Кадимкидей көчөдө мына басып баратканда билинет. Бизде могу кичи оюн талалар бармыз, мисалы үчүн баратканда ал жакта бирөөлөр ойноп аткан болот. Бүт жакта ошондой оюн талалар. Көчөдө топтор менен жүрөт адамдарчы. Бразилия сыяктуу эле экен да ал жактачы. Анан сырткары кийинки 4 жылдыкта Мароккодо да дүйнө чемпионаты болот да. Анан ал жакта биз сыяктуу эле килтейген стадиондор курулуп атат. Ушундай футбол менен жашап калыптыр да элчи. Ашраф Хакими ал жакта Кудайдан кийинки эле адам экен. Брайм Диас, Хакимилерчи. Ошондой болуп турган жерде анан ошол Бразилия менен ойноп калганда чындыгында эмнегедир мен ойлогом, ушу Бразилияны Марокко утуп коет го депчи. Уткан жок, бирок чындыгында өтө сонун кооз оюнду өткөрүп беришти. Ошол Хакимин жанакы аябай Кудайдан кийинки эле киши болуп калып турат атасыз го. Ошол мындай толуктоо катары айткым келет да, жанакы эле дүйнө чемпионатында баягы баардык апаларын алып келип, оюн талаасына алып чыгып алып, колдорунан секирип, бул дүйнөгө үлгү тарбияда күчтөп атпайбы, энени кандай сыйлаш керек экенинчи. Анан андай нерсе, андай учурлар менимче ошол жанакы кадыр баркын аябай жогорулат болуш керек. Аябай жогору экен. Чындыгында ошол беттеште Марокко көпчүлүктү таң калтырды, өңдөнү. Ошол Сайбари гол жаратты го, анан дароо Бавария алган турбайбы? Балким ошого чейин эле анализдеп жаткандыр, бирок ошол беттештен кийин анан ошол Бавариянын президенти муну алыш керек экен, болбой калды деди окшойт. 55 миллион еврого бааланды деп атат. Анан бул чемпионат бүткөндөн кийин да бир катар трансферлер өтө көп жүрөт болуш керек. Эми мына ушундай кызыктуу беттештер болду. Эми беттештен сырткары кандай окуялар көбүрөөк? Мына сизге
мына 4-секторго балким сиз деле көп байкап жатсаңыздар, үй ормандары кандай болуп атат? Мага Норвегияныкы мындай башкача жаңы стилди алып келген окшойт. Кайык менен кетип бараткан стилде ушул стадиондо көрсөткөнү өтө күч болот. Бул Исландияга балким салыштырмалуу же болбосо ошого жооп кайтаруу болуп калды окшойт. жооп кайтарыш деп. Ошол айтыңыз. Ошондой эле мага Япониянын күй ормандары жакты. Кайрадан эле өздөрүнүн кандай тыкандыгыны, кандай тактыгыны, ошол оюндан кийин бүт стадионду тазалап, жөн эле тазалап кетпестен, кагазга салышып, желимидишке салып, мындайча айтканда дүйнө жүзүнө өздөрүнүн маданиятыны, өздөрүнү жакшы жагынан көргөзүп атат да. Анан биздин деле күй ормандар уюму Кыргызстанга мисалы үчүн туура футбол Европадан келген, күй ормандык тоже Европадан келген, көпчүлүк эле неме деп атпайбы? Европадан келген, Европанын болельщиктерин карагыла, Европанын күй ормандарын карагыла депчи. Эми туура ал жактан көп нерсе келет, бирок алардын деле баарын эле ала берген болбойт да. Ошолордун жакшы тараптарын алып, анан анализдеп, биздин өзүбүздүн нукура күй ормандык бир стилибизди чыгарышыбыз керек да. Кудайым буйрса, жакын арада жетебиз. Сиздерге тиги норвегиялыктар жаңы бир ойду берип койду болуш керек. Анткени алар жана викингдер жүрүшүн Кайык менен көп жүрүшөт да. Эместер болсо чу 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 деп туруп команданы алдыгандай сүрөңүм эмнеге болбосун. Анткени биз эми жылкы менен бирге чоңоюп, жылкы минип туруп көрсөтпөсөң жакшы болот. жо негизи мындай. Бул деле вариант, биздин өзүбүздүн менталитет, өзүбүздүн Анткени бул чу деген алдыга жүр дегенде белги да. Жаныбардык аты. Бир эле кайыгын ушуна айдаганда биз деле алдыга ушуна айдасак. Айтыңыз, эми үзүлүңүз. Мен өзүмө келгенче мен сүйлөп турайын анда. Же болбосо дагы варианттар бар да, оюн келип калды. Мисалы үчүн 4-сектор толугу менен Манастан үзүндү айтып турса, мисалы үчүн кандай болушу мүмкүн, бир жеңил бөлүгү да. Ушул сыяктуу ар түрдүү варианттарын колдонуп, буюрса келечектин боло турган нерселер, ак калпагыбыз менен баары кийип аны мына ишке ашырып жүрөсүңөр. Азыр ушундай мага өзгөчө эсте калганы ошол норвегиялыктардын жанагы футболдон сырткары дегендечи, алардын мага баса белгилеп өтө турган бир нерсеси жакты. Ошолор баардык оюнчулар башында биринчи клубунда ойногон, ошол биринчи ойногон клубундагы футболкалары менен чогулуп сүрөткө түшүштүр да. Жанагы биз кайсыл жактан келдик, кайсыл жактан баштадык депчи. Анан бирөөсү жанагы ошо викинг эле формалар менен өзүнчө ошол 3 версияны даярдаштыр. Анан бул мага эмнегедир аябай таасир берди. Анан ошондой эле мүмкүн мен футболчуларга жолукканда сурап көрөм го дейм да, ошол биринчи ойногон клубуңардын футболкасы силерде барбы, аны сактап койгонсуңарбы деп эми сактап жүрсө керек. Эгерде буюрса биз дүйнө чемпионатына чыгып калсак, мүмкүн биздин курама деле ошондой нерсени жасайттыр деген ойда. Азыр сиздин сөзүңүздү утуп бир жакшы нерсе айтып ойдон учуп кетти. Негизи дал ошол жана сактап коет дейт го. Кыргыздар көп сактабасак керек, биздин оюнчулардан көбүнөн чыкпайт болуш керек. Анткени 2013-жылы жана Бишкекте Азияга отбор болуп, анан дебютте ар бир оюнда бирден гол киргизип, мыкты болбоду эле. Анан ошондо мен бир топ кармалам. Ал жакта баардык оюнчулардын колу коюлган да. Командада 23 оюнчунун коюлган. Анан ошол топтун бирөөсү мен кармап алып, анан үйүмө алып барам. Үйгө алып барып коюп койгом. Тура кийин бир убакыт келгенде алып чыгам депчи. Десем анан менин кичинекей иним бар да. Мен жокта ал топту алып чыгып туруп футбол ойноп коюптур. Анын сары эми алар деле сактап койгонболсо апасына байкеңки ки сен дагы байкеңдей футболист болосуң деп башка бирөөгө берип койду болуш керек. Ошол биздин убакта биз футболго жакшы катыша алган эмеспиз да. Биз футболго катышалы десек, ата энелерибиз жумуш кылалы деп, же болбосо дагы башка нерселер менен. Мен ойлойм эми Кыргызстанга футболду дагы мындай жакшыраак түшүндүрүш үчүн. Жанагыда бир айылдаш байкелер менен сүйлөшүп калдык. Балдар бар эле. Балдарыңарды кайсы вид спортко бересиңер дегенде бирөөлөр айтып атат да, уже күрөшкө берем деп ойлоп атам дейт. Неге десек, ак жолду көрүп атасың да, барып эле бир олимпиадага катышты, үй алды, машина алды деп элечи. Дагы бирөөсүнөн сурасам, эми бул спорт жактан жакшы болбойт, ушул мал карайт окшойт, андай. Мен айттым аларгачы, эми бүткүл эле кыргыз элине ошону түшүндүрүш керек окшойт. Эгерде силер ошо малды карагандай элечи, балаңарды академияга берип, академиядан келгенден кийин деле, мисалы үчүн
мектепте сурайт го үй тапшырмасы депчи. Академияга берип коюп тыңбай болбостон үйгө келгенде үйдөн да өзүңөр ошо менен заниматься этип неме кылсаңар, ошол бала мисалы үчүн 18ге чыккандан кийин если жакшы игрок боло турган болсо 1 айлык тапкан акчасы эле ошол малыңардан деле ошол олимпиададан алган жанагы үйлөрдөн деле ашык болуп. Азыр билесиңер да Кыргызстанда алып аткан игроктордун айлык маянасы кандай болуп атат. Бул жерде баары жөнөкөй. Сиз муну менен экинчи терең теманы ачып жатканда Бул жерде чыгарыш керек. баары жөнөкөй, кыскача айтып атканга аракет кылайын. Кайсыл спорттун түрүндө результат болсо, анан бирөө ошол ишти жасаса, артынан бизде жанагы элибиз ушундай да баягы так нерсени көргөндөн кийин бул нерсе болот экен депчи. Анткени Каныбек Сагынбаев бильярдтан дүйнө чемпиону болгондо элдин баары бильярд ойноп кетти. Айсулуу, Айсулуулар болгондо кыздардын баары күрөшүп кетти дегендейчи. Ушинтип кайсы спортто ийгилик болсо, бул жакта бир эле жол бар, биз аларга мынтип түшүндүрүш Азияны болот. окшойт анда. Дүйнө чемпионатына Дүйнө чемпионаты негизги курама команда эмес, кайсыл урак болбосун, же болбосо кайсы кыздарыбыз чыгабы же футзалыбыз чыкса, мына ошондо бир импульс болуш керек. Мен айтайын дегеним ошо ата-энелерге ошол жаатын айтып түшүндүрөт окшойбуз дегенимчи. Мен мисалы үчүн ошол оюнчуларыбыз если жакшы баланы жакшы тарбиялап, жакшы чоңойтсо, мисалы үчүн азыркы мына Хусанов өзүнүн эле жаныбыздагы кошуна элден чыккан. Биз менен эле мындайча айтканда алардын деле биз менен бирдей да. Дене түзүлүшү деле, физикасы деле биз менен бирдей эле. Бирок азыркы табып аткан акчасы азыр Өзбекстанда бүт баары эле азыр футбол коюш керек экен. Ошон үчүн баарына чакырып кетет элем. Балаңарды если шыгы болсо футболго берип тим болбостон, андан үстүнөн да өзүңөр да карап үйдөнчү. Тренер кандай тапшырма берди эле, кандай кылып атасың, топ кандай өзүңөр барып карап, кандай топту кандай контроль кылып атат, кандай тебип атат дегендейчи. Жетишпей аткан сапаттар болсо, мисалы үчүн атлетически жетишпей атса, атлет дагы бир башка машыктыруучуга алып барып дагы ошол жактарын өстүрүп дегендейчи. Чындыгында өтө жакшы теманы козгоп кетти. Биз дагы ата-энелерге кайрылабыз. Чындыгында футболдо келечекке эң жакынкы мисал азырынча бизге ошо Хусанов болуп келе алат, мына биздин жаныбыздагы кошуна өлкөдөн. Анан мен бир андан делечи сөзүн бөлүп коеюн, жанагы эмнеге канчалык сен көтөрүп кетти, эмне күлкүлүү болду, эмне эле? Кайра эстеттим. Кайра эстеттиңиз. Бактиярдын кайсыл сөзү дейт. Жок, мейли аны артта калтыралы, Кудайым буйруса, балким кийин өзү кошо чуулап калышы мүмкүн эмеде стадиондо. Ошол дүйнө чемпионатына жүргөн 48 командада баардыгында жок дегенде дүйнөлүк ошол деңгээлдеги 2 же 3 оюнчу бар экен да. Баардыгында мына Өзбекстан дүйнөлүк деңгээл 48 команданын ар биринде жок дегенде топ чемпионатта ойногон же ойноп кеткен 2ден 3төн оюнчу бар экен. Өзбекстанда мына Шомродов, Хусанов жүрөт, эң эмеси Файзуллаевдар. Ошол эле мына Жаңы Зеландияда Крис Вуд жүрөт. Англиядагы мыкты чабуучулардын бири. Анан ушулардын баардыгын көрүп отурдум да. Кыргызстанда алдыда могу 2030га чыгабыз деп атпайбы? Эгер 2020 кийинки жылы жандан кийинки жылы эле ошол дүйнөлүк футбол жылдыздарыбыз пайда болуп калып эле 2030га чыгып кетпесек, анда 2030га деле чыгыш мындай жок экен дедим. Анткени кайсы кураманы алып караңыз, 2ден 3төн дүйнөлүк деңгээлдеги оюнчулар бар командалар келди. Топ чемпионатта ойногон оюнчулары бар да. Ооба. Бир гана Конго, жана Конгодо Висса бар экен. Висса бар эле. Ньюкаслда жүрөт. Анда 48 эмес, андан да көбөйүш керек, анда 64 да. Ошондо чындап чыгабыз, Ошондо көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр көбөйүп баштайт. Балким мына ошол ооба чындыгында жакшы тема. Бул ар бир командада бир катар ошол оюнчулар лидер болуп жатпайбы? Ошолор алдыга сүрөп, жыйынтыкты берүүчү болуп жатат да. Бул жерде демек баардык өлкөлөр ошол эле бир гана ири эсептеги жеңилүү орун алды, Кюрасао. Бирок ошондо дагы чоң аттуу жарым коргоочусу дагы Саутгемптонбу же Сандерленд Англия чемпионатында экендигин көрсөттү. Анан баары эле чоң аркылуу жүрүп жатты. Бул жерде Германия экинчи таймда гана чындап күчтөнүп туруп, анан ири эсептеги жеңишти көрсөтө алды. Анан дайыр байкаган нерсем, бул жерде топ мерген боло турган оюнчулардын баардыгы 2ден кем эмес голду жаратып койгону таң калдырат да. Бул жерде Мбаппеде ошончолук умтулуу бар экен. Кошумча мүнөттөргө карабастан экинчи голду жаратты. Холландда бар экен, анын дарбазачынын аягына чейин прессингке барганы, анан Мессинин 3 гол жаратып коюшу, анын Кейн пенальтиден андан ары баш менен киргизип, мына ушул
дароо башталды да. Демек, менимче башкы бомбардир 10 голдон ашык киргизип болот окшойт да. Бул жерде өтө көп, анткени беттештер дагы көп, анан командаларга дагы балким фаворит менен аутсайдер айырмачылык болгондуктан көп голдор болобу деп атам да. ооба, негизинен Месси тайпалык баскычта эле бул суроого чекит коюп коюшу мүмкүн го деп ойлоп атам, анткени Иордания бар, Австрия бар. Эми Австрияга 1 гол киргизсе эле Иорданияга эгер кечээ күндө ойной турган болсо, буга чейинки оюндагыдай, анда жок эле дегенде бир покер жасайбы деген ойдо турам да. Себеби ошол бир гана Иорданияда мындай жылдыз оюнчусу жок, мындай топ оюнчусу жок да. Бул команда Тамарилер Монпельеде ойношчу негизи. өз учурунда. Ооба, азыркы учурда эми кайра эле Азияда. ооба, кайра эле Азияда болуп калды. Ошол эле Таиландда жүргөн оюнчусу бар, мен адашпасам. Бирок бул команданын ошол оюну жакшырды. Ошо Азияда жана Азия кубогунда Жапония, Кореяны утуп алган түштү, Кореяны 2-1. Бирок кыйналып атты, эң акыркы баскычтар менен чыкты да. Эң кызыгы ошол биз утуп жүргөн командалар дүйнө чемпионатына жүргөндө аларды байкоо өтө кызык экен. Ошол Катарды 3-1, анан Иорданияны дагы утканбыз да, 1-0 эсебинде. Ошолорду байкоо дагы мындай бир кызыктуу болуп жатат да негизи. Биз дагы демек бара турчу жерибиз дегендей элисти калтырып көрөбүз. Мен Катар тең чыкканда таң калдым мен. Чын. Эгерде Катар тең чыккан болсо, эгерде бизде кожо травмадан айыгып, дагы бизге дагы бир жакшы бир игрок кошулуп калса, анда биз дүйнө чемпионатына чыга тургандай. Футбол өзү мындай түшүнүксүз оюн да, мындай баарыбыз түшүнөбүз, билебиз деп кыйын боло беребиз. Бирок иш жүзүндө эми Катардын азыр биринчи оюну тең чыгып атпайбы Швейцария менен, бирок алдыдагы 2 оюнун көрүп туруп анан мындай толук эме кылышыбыз керек, анткени биринчи оюнда балким Швейцария бир аз олку-солку болуп өз оюнун таба албай калды болушу мүмкүн. Балким Катар биринчи оюнда өтө бир чоң дымак менен чыкты. Анан алдыда көрөбүз, эми алдыдагы мына ошол 2 оюну бар, 2 атаандаш деле мындай өтө укмуш болсо деле, бирок аларга каршы кандай ойнойт, ошондон мындай жыйынтык чыгарсак болот да Катарга. Жок, сен жана өтө сонун бир ойду айттың да. Мисалы үчүн баардык командаларда жок дегенде 1-2 ушул топ чемпионатта ойногон оюнчулар бар депчи. Мисалы үчүн биз ошол эле Катарды уттук, Иорданияны утканбыз дейбиз. Андан сырткары Иран менен деле тирешпедикпи? Бизден арам бутун сүйрөп кеткен Иран командасы, мисалы үчүн Өзбекстан деле келип бир сыйра олку-солку болуп жеке чеберчилик менен утуп кетишти. Бирок өзүнүн үйүндө деле ошондой араң. Ооба, ал жакта бир оюнчу аз болуп делечи. Биз аздыр көптүр мындай ойноп атабыз алар мененчи. Ошол алардан биздин бир гана айырма, буюрсам шарт түзүлүп атат, бир гана айырма ошол бизден ошол топ чемпионатка жок дегенде 1-2 оюнчу барышы керек. Ошол эле калды окшойт да. Ошол эле калды, биз чыгыш үчүн ошол калды. Эми балким жанакы Европада мигранттардын балдары бар экен, алардын кимдир бирөөсү каалап Кыргызстанга ойногусу келип калаттыр. Эми ойногусу келгенден мурун өзүн көрсөтүш керек го дейм. Анан бизге келсе, балким жыйынтык жакшы болуп кететтир. Жок, биз жактан деле кетиши мүмкүн. Ооба, жакшы. Анда ушул оюндарда биринчи турдук беттештерден кийинки балким башкы каармандарды тандысы кандай болду? Кимге кайсыл команданын кайсыл оюнчусу жакты? Мен үчүн ошол Мароккодогу Айып Буадди, бул тууралуу дагы өзүм таң калдым чындыгында. Ушундай жарым коргоочунун жаш болгонуна карабастан ортоңку бөлүктөгү алып жүрүүсү өтө мыкты таризде калды да. Мына атактуулардан тышкары дейинби, же кандай кылсам, мына ушул Буадди мен үчүн жакты. Ошондой мындай жакшы пикирди, жакшы маанайды калтырды да ушул оюндан кийин. Жеке мен дал ошол эмени мындан ары Кодивардын оюнун көрөт окшойм деп ойлоп калдым. Ошол жамандай жакты дагы. Эми кандай өзүн ушул турнирде көрсөтөт, анан кайсыл жерге барат да. Ошол мындай жапжаш оюнчу болуп атпайбы ал деле. Анан андан сырткары Мессинин оюнун көрөм деп чечтим, анткени баары бир кечээки оюнда жанакы кызыл айыпка кагаз алыш керек болчу, мындай гол болбош керек деди. Эми артта калды дагы. Месси алдыда кандай оюндарды көрсөтөт, Мессинин оюнун көрөм. Ошол эле Англияныкын буюрса калтырбай көрөм, Францияны калтырбай көрөм. Анан ошол эле мезгилде Испанияныкын дагы ошол Ямаль канчалык деңгээлде, жанагы биринчи турда айтпадым эле, Бомбардир, Эмбаппе же Ямаль ушул экөөнүн бирөөсү болот го деген пикирди айткам да мен. Ошол экөө канчалык деңгээлде мындай күрөшө алат. Месси менен дейинчи, бир 30 жаштагы же 25тин кырындагылар эмес, 40 жаштагы Месси менен күрөштө кандай 41 жашта, Жок, 40-ка чыгып элек. 40-ка чыгат. 39
39 ооба 87 да 87. 39 жашта ошондо мындай 40-тын кырындагы Месси менен алар кандай күрөшө алат деген көрөлү да, себеби келечектеги футбол жылдыздары да. ооба. Мага ошол Марокконун оюндары кызык болуп атат. Марокконун оюндарын көрөбүз Кудай буюрса. Анан Норвегиянын оюндары да жакшы болуп атат. Оюнчулардан атай кетсек, Кейн менен ошол Месси болуп атат да азырынча. Экөөбү мындай айтканда тажрыйбаны да жана оюндун нугун да өздөрүгө буруп, өзүнүн улуттук командасына буруп чечип кетип атат. Топ оюнчу менен экстра класстагы оюнчу кандай экенин көрсөтүп коюшту окшойт. Даана байкалат экен да мында. Ошо бомбардирлер жарышы өтө кызык болчу да. Ошо Месси менен ким тирешет дегенде ошол Эмбаппе, Кейн, андан сырткары Холланд билбейм, Норвегия канча алып барат. Мүмкүн Ямальды кийинки оюндарда көрүп калсак ал атаандаштык жүргүзөт дегенде, мен өзгөчө ушундай биринчи турдан кийин баса белгилеп өтө турган силер айткандан сырткары, мен бүгүн Өзбекстан менен ойноду Колумбия. Ошолордун курамындагы жанагы экинчи номердеги Муньоз. Ошол аябай эсте калды да. Биринчи гол Коргоочу, биринчи голду киргизди, өзү коргоочу, кадимкидей борбордук чабуулчу сыяктуу эмеден офсайд линиясынан сурул чыгып гол киргизип атат. Бир жолу топко тийип, мүмкүн менин оюмча ошол биринчи турдун мыкты голун деле ошол киргизди го деген ойдомун да. Бир акробатикалык бир кыймыл аракеттер болуп кетти, ушунчалык абалды сонун сезди. Андан сырткары дагы негизи өзүнүн жумушун да аткарып атты. Албетте эми Өзбекстанга карап туруп мындай күчтүү деп айтыш азырынча кыйын, бирок кийинки оюндарда мен ошол оюнчуга мындай көз салгым келип атат. Ал Португалия менен ойногондо, андан кийинки ушул күчтүү командалар менен ойногондо өзүн канчалык көрсөтөт болду экен депчи. Ошол Муньоз өзгөчө таасир калтырды, эгерде оюнчулардан айта турган болсок. Андан сырткары албетте топ оюнчулар эми Роналду мүмкүн кийинки турлардан өзүн көрсөтүп баштайт. Алар Португалия бирине өзгөртпөсө болбойт. Мындай оюн менен эми бул дүйнө чемпионаты Мессинин акыркы бии болуп калчудай болуп атат. Анан ага Роналду командасы менен кандайдыр бир өзгөртүү киргизеби? Азырынча биз Португалияны мындай эсептен албай турушубуз керек. Жана ошондой эле мен чемпион боло турган мүмкүн Испания деп ойлоп аткам. Жана чемпионат башталып электечи. Азырынча ал оюнду өзгөрткөн жокмун. Испаниядан буюрса кийинки турларда көп нерсени күтүп атам да. Португалия ошол Аргентинанын немесин көрүп алган окшойт, системасынчы. Ошол системасын көрүп алып, тренеричи ошол Аргентинанын стилине түшүп алып окшойт. Португалиянын баардык игроктору Роналду үчүн ойноп атат. Роналдого чыгарып берип атат. Менин оюмча Роналдо 70 минуттан кийин запастан кошулуш керек. Если дүйнө чемпионатын уткусу келсе, анда старттык составда чыкпай эле, старттык курамда чыкпай эле, аны ошо кошумча 70 минуттан кийин кошулуп, командага дем күч берип, команданын оюнун күчөйтүп бериш керек. Ооба, бул эми Роберто Мартинестин көйгөйү болуп жатса керек. Эмне кылам деген пикирде, себеби дегенде эми биринчи турда упай жоготкон командалар экинчи турда сөзсүз түрдө жеңишке жетиши керек болуп жатат да. Анан биринчи турда байкасаңыздар сенсациялык жыйынтыктар өтө көп болуп кетти. Анан экинчи турда ошол жокко учурайт го деп атам да, себеби дегенде командалар бири-бирин көрүп калса да, анан анализ башталат да. Мына ушул жерде шахматтагыдай эле маштурчулардын жумушу башталат болуш керек деп турам да. Ошондой эле жана Азиядан биз тиги Сауд Арабияны айтпай калып, Сауд Арабия менен Уругвай беттеши 1-1. Мен ойлогон элем Уругвай 4-0 мененби же 4-1 менен мутат деп ойлогом, бирок Сауд Арабия тең ата ойноп коюшту, жакшы ойношту. Ушул араб командалар биз менен ойноп атканда көпчүлүк эле учурда байкайбыз го, убакытты чоюулары дүйнөлүк аренага барганда андай мүнөзү калып калат экен, башкача стиль болуп. Анткени бизге эле мындай теңсинбейт окшойт. Эми биз деңгээлибиз булардан күчтүү, биз жеңил утабыз депчи. Бул жакта оюнчулар баардыгы жанакы, бирок жаңы эрежелер деле тургузду болуш керек. Жанакындай өзүнүн арабтыгын көрсөтө койсо эле сарайыпка газ жетип атаандашына өтүп кетет. Алмаштырууга убагында чыкпай койсоң 1 минуттан кийин кошуласың. Сиз айткандай эле ошол экинчи турда билинет эми канчалык деңгээлде биз могу Катарды, Сауд Арабияны, Кореяны, айтор баардыгын эле мактап атабыз, биздин командаларды, Австралияны. Алардын чыныгы ушундай деңгээлин эми экинчи турда
көрөбүз го деп турам да. Себеби саналуу эле командалар мындай анча болбосо, бирок жок дегенде бир 40 команда, 42 команда мыкты экен да. Бир 6 эле команда мына ушул керектүү деңгээлди көрсөтө албаса, калган мындай 42 команда бири-бири менен күрөшүп кое турган команда келиптир. Ошондо менде жыйынтыктоочу суроо бар да. Мен үчүн кызык, үчөөңөрдүн тең оюңар, эгерде мисалы үчүн бүгүн кечинде, бүгүн түнүшүндө финал болот десе, ошол биринчи турдагы оюндарды көргөндөн кийин кайсы эки команданы көрөт элеңиздер да? Мен Кыйын суроо. Англия менен Францияны көрөт элем. Если бири-бирине финалга чейин Сетке ар кандай болуп калышы мүмкүн, бирок сетке мындай аны Ооба. карабай айтканда. Франция менен Англия экөөнү көрүп атам. Мындай жөн эле өзүң каалам команданы экөөнү финалга коюп ал десеңизби? Жок, биринчи турдан кийинки оюндардан кийин. Оюндардан кийинби? Оюндардан кийин айтыш кыйын, себеби мага жаккан оюндар өтө көп болду. Азыр бул команда, эгер мен жөн эле өзүң экөөнү финалга коюп алып көр десеңиз, анда Аргентина менен Португалияны коюп алып көрмөкмүн. Рон менен Мессинин акыркы мына ушул оюну кандай болот? Же болбосо Франция менен Норвегия мына тайпалык баскычта эле ойнойт. Ушул экөөнү көрмөкмүн. Холланд менен Мбаппе бири-бирине каршы ойногондо кандай ойнойт депчи. Ушул экөөнүн тиреши деле мага өтө кызык да. Улуттук курамада. Эгерде биринчи турдан кийинки оюндардын жыйынтыгы менен санап көргөн болсок, анда Англия менен Аргентина го дейм. Финалга балким экөө татыктуу болуп калмак. Сизге кайсыл? Марокко менен Кот д'Ивуар эмеспи? Жок, мен Испания менен Англияны көргүм келип атат. Эмнегедир ошол албетте баягы көргүм келип атат деген эмес, бул жакта ошол оюндардан кийин азырынча Испания өзүн толук көрсөтө элек, Ямал чыгып, дагы эле ишенип атам деген да. Анан албетте башка жагынан болсо, Бактияр айткандай, эми Португалияны Роналдуга жеке күйөрмандык кылгандыктан Португалияны көргүм келет. Бирок иш жүзүндө албетте азыр Аргентина, Месси менен Роналдуну, Аргентина менен Португалияны салыштырыш чындыгында кыйын. Эми Мындай карасак, баарыбыз эле Англияны коет экенбиз, экинчи команда. Англия биринчи команда башка. Негизи Англия финалга чейин. дагы бир нерсени мындай айтпай калдым да. АКШ менен Парагвайдын оюнунчу. Америкага Маурисио Почеттино мындай жаңы дем берип коюптур да. Европалык стилби же? Европалык Аргентиналык стиль деп коюштур. Жок. Почеттино өзү аргентиналык эмеспи? Европалык стиль го дейм. Тоттенхэмдин. Бардыгы бар. Тоттенхэмдин стили, анткени команда топту жогосо тез тартып алат. Чабуулда өтө курч. Жанагы чындап эле Сон, Кейн, же болбосо Маура, же болбосо ким эле оң канатта ошол учурдагы мыктылардын бири. Айтор ошол учурдагы Бейлдерди кошуп, ошол учурдагыдай эле чабуул өтө күчтүү экен да. Анан жанагы башында эле сүйлөштүк эле го, Американын эң бир европалык курамы болуп калды. Европада оюнчулары көп курам болуп калды депчи. Чындыгында бул турнирде мындай Туркияны деле эгерде мына ушундай оюнду улантыра турган болсо жеңил эле утуп коет да. Анан ушул оюн менен өз үйүндө жарым финалга чейин барышы мүмкүн АКШ. Эгер ушул темп менен кетсе. Сенсация болот го дейм. Баары бир сенсациялык команда жарым финалга чейин жетип барат болуш керек. Ушул Мароккодогудай эле эч ким күткөн эмес, ушул эч ким күткөн эмес команда чыгып барат го жарым финалга чейин деп турам да. Ошол эгер сенсация болсо Америка өзү болот деп турам. Ооба. мына ушундай ар кандай божомолдор айтылып атат. Кошумча сөздөр толуктай турган барбы? Болбосо кийинки топ шоуларга деле калтыралы, сүйлөшө турган учурлар болот. Урматтуу күйөрмандар, мына чемпионаттын биринчи туру, дүйнө чемпионатынын биринчи туру жаңы жыйынтыкталды. Кызыктын баары эми башталды. Буюрса экинчи, үчүнчү турларда мындай сөз кыла турган кызыктуу окуялар мындан да көп болот деп ишенебиз. Мына 3 баяндамачы жана биздин сыймыктуу коногубуз да ушул күйөрмандар уюмунун лидери болду. Бүгүнкү берүүбүздү да ушул Бактияр мырзанын жанагы ураны менен жыйынтыктасак болмок. Эми алдыдагы кийинки турларга темалар калсын. Чемпионат жаңы башталды. Буюрса алдыда кийинки турларда биз ушундай сөз кыла турган көбүрөөк кызыктуу окуялар орун алсын. Бул топ шоу берүүсү болду. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча.